Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мени бүгүн мынау Кара Суу районунун тургундары, бир нече активист балдар 2 күндөн бери тынчымдалат. Келбесеңиз болбойт деп 2 күндөн бери чалып атышат. Ошон үчүн мынау караңгы түшүп баратса дагы үлгүрүп келгенге аракет кылдым. Азыр булар көрсөтүп берейин деп атат. Кара суулуктар кайсы сууну ичет деген нерсени, кандай суу ичет дегенди көрсөтүп берейин деп атат. Өздөрүнөн сурайлы, өздөрү айтып берсин. Саламат, кандайсыңар? Кара суулуктар кайсы сууну ичет, кандай сууну ичет? Assalamu alaikum. Бул айтыштын кажети жок, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Булдан 4 айлык мөт суу ичет. Азыр суу барбы жокпу? Жок, азыр жок. Азыр тети чектинде эме болуп койтур. Бул жан чачын баштан бул суу барып тур, пайнап болуп тур, бизге түшөт да. Азында бакпа таракта бүт суу карылды, бүттү. Ошондон жай ичи ушу жерден. Ушу жерден суу пайнап барып бизге түшөт. Жана азыр бүт эгин эмелер жыйнап алгандан суу жок азырчы. Анан мына караңыздар. Бул канал эме эле, бул баягы кара суулуктардын баягы таштанды полигонундай болуп калып турган. Бул эми көрүп ошондой болуп калды, эми айла жок. Не кылабыз эми? Ушу интернеттерге да чыгардык, ошончо эле калып кетти да. Анан айла жок, мына кечегин эме кылып бүгүн келсек, уже көмүп салыптыр, малдарды бир жерге топтоптур дагы. Бирок мурда жаткан жерлери жана арам өлгөн. Эми бул жерге таза мал өлбөйт да, таза малды союлуп жейилет да. Бул жерге келген мал бул эң азыр коркунучтуусу, бул же бруцеллезден өлдү бул мал. Же да сибирский язвадан өлдү бул мал. Ошонусу эме болуп атат да. Анан мына иттер жүрөт. Бул ит ушу айдын иттери, бул бардыр контакт этет адам менен, бул ошол маселе болуп атат да. 4 айлык өкмөт болгондо азыр кара суунун кайсы айлык өкмөт суу ичет? 30 адыр. Мына ылдыйк ошо экинчи эме ошол кыршабаат эмелер бүт ошо 30 адырга карайт. Андан кийин сабай биз ичебиз. Мына компроводдон чыгат да бул суучу. Мына ошого кошулат. Сабайдан биз ичебиз, сабайдан кийин Сарай ичет. Тельман. Кара суудагы эң бай айлык өкмөт. Ошол Сарай ичет. Кыргызстандагы эң бай айлык өкмөт дейли. Ошондой Сарай. Андан кийин бардыр Акташ айлык өкмөт ичет. Анан Акташтан бардыр бай сабай канал кайра Өзбекстанга кирип кетет. Компроводдон чыгып туруп. Өзбекстандагы ичет. Эми ошондой болуп калат. Ошондой маселе болуп атат. Азыр суу жок болгон менен кышта эмне көп эле агабы жайда? Жайда көп, баары эле билет. Жергиликтүү эмеден сурап көргүлө, эми суу акпаса да бул жагымсыз жыт, мына 200 метр. Мына жыттан жана эмелер да, иттер да келтирип эле барып, айылга кирип эле ошол үйгө кирип эле эме болуп атышат. Инфекция эмелер бүт ошол жерден чыгып атат. Эми сууга кошулган жер эме болуп атат да. Азыр менин жогору жагымда мына жакта Ош Бишкек жолу бар. Бул жагымда Ош, бул жагымда Бишкек. Бишкек багыты боюнча бул жака кетет. Анан ошо жолдун эле ылдыйында ошо жолду кесип мынау канал өтөт экен. Ошо Сабай каналы дейбизби, эмне, бул баягы тентек суу дейби, ушул кыскасы ушул канал өтөт экен. Бул баягы тентек суу чындап эле атына жараша баягы тентектик кылып монтип жылып агат экен. Сел болгондо бир капталын алып, же бул капталын алып ошентип жылып агат экен. Анан ошодон улам бул каналдын баягы эни кеңейип кеткен. Кеңейип кеткенден кийин баягы бир жыл бул жагында акса суу, наркы жылы бул жагында агып, анан дагы 1-2 жыл ортосунда агып, ошентип анан бул жер мындай бош жердей, жөн эле жаткан жердей көрүнөт окшойт ушу айылдын тургундарына, ушу жергиликтүүлөргө. Анан монтип кеңейип кеткенден кийин суу алып кеткен жээктерин анан таштанды төгө башташыптыр. Бул жерди мына айтып атышат 4 айыл суу ичет деп атат. Кыргызстандагы эң бай деген айыл өкмөт бул Сарай айыл өкмөтү. Ошол жерден суу ичеткен. Жайында ушу сугат суусу. Андан сырткары жанагы Акташ айыл өкмөтү. Бул баягы Өзбекстан менен чектеш айыл өкмөт. Андан сырткары Сабай айыл өкмөтү, жанагы Райымдын өкүл баласы башкарган айыл өкмөт. Буга чейин башкарып жүргөн. Анан мына жерде 30 адыр ушул канал. Ушул айыл өкмөт. Ушинтип 4 айыл өкмөт суу ичет экен. Эмени ушул кара сууну билесиңер. Кыргызстандагы эң калкы жыш жайгашкан айыл өкмөт. Азыр эми муну таштандыны карагыла. Таштандыга эми жакшы нерсе чыкпайт. Азыр бул балдардын айтканына караганда кара сууда расмий таштандыканасы жок экен. Ошко барыш булар үчүн алыс. Өздөрү мынау ылдый жактан бир адыр-падырды таштанды кылып ачып алышкан эмес. Анан таштандын кайра иштете турган завод дагы жок. Бизде бай көп, бирок заводубуз жок. Кара суунун байлары эле көп. Кара суунун ушундай баягы менсинген жанагы лидерлери эле көп. Бирок алардын бир ушуга окшогон бир жөнөкөй маселелерди чечкен мындай бир чарбачылдыгы жок да. Анан азыр эми бардыгы депутаттыкка аттанып атат, ой мына мен татыктумун деп. Бул жерде мына кара суунун ортосунда мынантип мусор жатат. Муну келип мал сүрүп коюшат экен, бирок баягы малдардын өлүгүн, таштандыны,
бүт мынага окшогон күлдү, мынага окшогон жанагы памперс ошого окшогон баардыгы ушу жерге келет экен. Мына көрүңүздөр өзүңүздөр. Бул баягы бир айылдын бир чети эмес бул. Бул бир жанагы бир талаа эмес. Бул мына жагың айыл, бул жагың айыл. Мына жер 30 адыр, үйлөрдүн жарыктары күйүп турат. Мына жерден азыр аралап келсеңиз бир 100 метр дагы эмес да. Айыл менен эменин ортосу. Эртең сасыйт, эртең жыттанат, эртең бул жерден оруу чыгат. Баягыда мен Бишкекке барып айттым эле. Ошо өзүңөрдүн эле айылыңарда жашай бербейсиңерби? Бишкекке ушу Бишкектин таштандыканасынын жанына келип жашап, не кереги бар дедим эле. Десем көрсө бул жакта эле ушундай болуп калыптыр. Өздөрү мисалы кара суулуктар барган болсо, алар түшүнмөк да, ошол кара сууда өзүнүн айылында жашаса, өзүнүн айылы деле ушинтип таштанды болуп калыптыр. Бир жагынан эми адамзат ушундай экенбиз. Баягы өзүбүздүн үйүбүздү тазалай беребиз, машинабызды тазалай беребиз. Машинадан кетип атып таштандыны жолго ыргыткан сыяктуу, азыр мынантип өзүбүздүн үйдөн чыгарган таштандыны ошо үйдүн эле жанына мынантип бирөөнүн огороддун жанына таштап коюп атабыз да. Башка айла жокпу, билбейм. Бул жерде эми Аким деген бар. Бул бүгүн эле пайда болуп калган жок, бул көптөн бери келе атат. Бул жерде баягы Кара Суу районунун Тилек Матраев башкарып келген эле. Баягы Кыргызстандагы эң бай деген Матраевдин агасыбы, инисиби. Анан ал баягы медалдарды тагынып келген. Бул ушул эмени Кара Сууну өнүктүрүү депчи. Билим берүүнүн отличниги, дагы бир экономиканын дагы бирдемелердин бүт отличниги. Ошол отличник башкарган райондогу абал ушундай. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул жак таштанды, бул жак таштанды, бул жак таштанды. Бүт ушул баягы мынау ушул сайдын бир жээги таштанды экен бүтүндөй. Анан дагы бир нерсени айткым келет да, өзү негизи Тентек сай дегенден кийин Тентек сайды Тентек сай экен деп эле таштап койбош керек эле. Мен түшүнөм, бул Оштун бюджети башка, шаардын бюджети. Анан Кара Суунун бюджети өзүнчө башка нерсе экен. Бирок былтыры бизде Талай Сарыбашев деген буга чейин Ошто мэр болуп турган. Анан ошол киши Ошто өзү таза суу жок, Ошто пробка, жаңы көчөлөр ачылыш керек, таза суу маселеси чечилиш керек. Жок, аны менен аны кое туруп, бул жөн эле жаткан Тентек сай эмес, жөн эле жаткан ак бура, өзүнүн угунда илгертен агып келаткан ак буранын чекесине таш тизди. 250 миллион коротуп ошол таш тизем деп ошону тизди. Эч кимге кереги жок ишти кылды. Өзү негизи ташты тизиш керек, бирок мындай жерге тизиш керек экен эле да. Тентек сай кылып нары бери сууну ойноткондон көрө ошол эки жагын бөгөп койсоң, таза кылсаң, наркы жагында эгин эксин, бул жагында эгин эксин, элге чек кылып берсин каналдын боюнан. Анда болот эле. Бирөөгө кор, бирөөгө зар деген дүйнө ушундай болот. Мында бир килтейген иттин өлүгү жатат. Бул ушул жерде сасыйт, муну ит куш жейт. Анан азыркы кыш экен, эртең жайында болгондо кандай болот эле? Булго эртең тоңуса керек. Анан ит куш жеп жок кылар эми. Так. Свежий көрдүңүзбү? Мына мал немелери, мына жерлери жаткан, мына. Буларды көмүп коюшканбы мындай жашырып? Мына көрдүңүзбү? Свежий болуп турат, мына эмечи. Мына свежий мына. Кече бүгүн. Кече түнү менен келип, мынантип жаап коюштур топурак менен. Мына малдын немелери даже караң, алып кеткен мына жүн немелери. Билесиңер да, бизде мындай кылышат го жанагы. Проблема болгон болсо, аны чечпейбиз, аны мындай жаап коебуз, бирдеме менен көмүп коебуз. Бул жерде дагы ошол. Мына жерде да жатканда, мына ушул мынакка келген го дейм, мына немелери. Ошол бул жерде ар нерсенин тарпы жатат эми. Мына караң, свежий болуп турат, бир жерге үйүткөндө мынакка көмүп коюшканда, зонун ичинен чыгат барып. Мен азыр жөн эле ушундай таштандыга келип алып, анан ушу жергиликтүү бийликти сындап аткандай болушу мүмкүн. Бирок жергиликтүү бийликти ага келип ошол эл башкарам деген кишилерди эч ким мойнунан байлап алып келбейт да. Ой, ушул элди башкарып бербесең болбой калды, сен келсең, ушу сен эптейт элең, ушу сен келип эле өзүң башкарып берчи деп эч ким зордобойт. Эч ким мажбурлабайт. Бардыгы келе атканда ушу мен болсом экен, ушу мен кыйратат элем деп келишет. Акими дагы ошентип келет, губернатору дагы ошентип келет, айыл өкмөттөрү дагы ошентип келет. Талашып, ушул жаатташып атып анан ушинтип бийликке келип атасыздар, урматтуу ушу жетекчилер. Анан ошого келгенге жараша мындай мисалы таштанды маселесин мен мынтип чечейин, суу маселесин мынтип чечейин, элдин мынау экономикасын мынтип көтөрөйүн, элге мынау эгиндерди ектеп ошону бир жол көрсөтсөм, ошондо бир жакшы болот эле, эл байыйт эле дегенге окшогон бир көз караш, бир даяр, бир бышырылган бир программа менен келбей эле, эптеп эле келип
келип алып аткандай болуп атасыздар да. Рас ушундай болгондон кийин мен азыр сунуштайт элем. Ушул мына акимиңиздер бар, губернаторуңуздар бар. Мынау айыл өкмөттөр 3-4 айыл өкмөттөр биригип, ошол кимге зыян тийип атса, анан ошолор биригип муну бир жерде мындай бир орток жерди бир бөлөлү. Анан ошончо айыл өкмөттүн бардыгынын мусорун ошол жерге апарып таштандысын төгөлү. Ал жерге жанагы бир таштандыны сорттой турган бирдемени ачалы. Ошол жерге мынау Акматтын баласы иштесин, Ташматтын баласы иштесин, барсын дагы ошону таштандыны сорттоп, анан баягы сатчусун сатсын, айнегин айнекке сатсын, бөтөлкөсүн бөтөлкөгө сатсын, пластигин пластикке сатсын, картонун картонго сатсын дегендей бир ошону мындай чечсе болбойбу дейм да. Мен мисалы аны чечсе болот деп ойлойм да. Ошентип мындай чечип койсоңуздар болбойбу, мындай сүйлөшүп, аким деген нерсе бар да, аким мына жерде ушундай болуп атыптыр. Бул жөн жерден пайда болуп калган таштанды экен. Ушуну мынтип чечпейлиби деп мындай куратырлык кылса болбойбу? Мына жерди кайсы жерди алсак болот? Мына жерди алалы, башка жерге таштанды төккөнгө болбойт. Ага штрафты салалы деп мындай чечсек болот го дейм, же болбойбу? Сунуштар болсо айтыңыздар. Анан кийин негизи эле ушул мен YouTube каналыма мен суранчы эмесмин, ушу катталыңыздар деп. Катталыңыздар. Андан сырткары баягы мындай коңгуроосу бар экен. Ошону да басып коюңуздар. Анан сырткары жанагы лайк болобу, бир пикир болобу жазып койсоңуздар, баягы YouTube'тун алгоритми ушундай экен. Канчалык көбүрөөк реакция болсо, ошончолук көбүрөөк эл көрөт экен. Анан YouTube өзү түшүнөт экен, жанагы бул көбүрөөк реакция болуп атса, демек муну көбүрөөк адамга көрсөтүш керек деп, көбүрөөк адамдарга сунуштап көрсөтөт экен. Эгерде бул материалды деги эле ушу мен көтөрүп аткан материалдарды көбүрөөк адам көрсө, ошолордун чечилишине салым көбүрөөк болот эле. Сиздерден эч кандай бир чыгымдын кереги жок, оор жумуштун кереги жок. Мени колдоп митингге чыккыла дебеймин. Жөн гана ошол колокольчикти басып, жана коңгуроону. Андан сырткары пикир жазып коюңуздар. Ошол жаман пикир жазасызбы, жакшы пикир жазасызбы, сын жазасызбы, мактоо жазасызбы, кыскасы пикириңизди жашырбай жазып койсоңуз, эринбей. Бул нерсе жанагы өзүңүздөр үчүн керек. Себеби мен ошол элдин социалдык гана көйгөйлөрүн көтөрөм деп жүрөм. Элдин кадимки мына шаар куруу боюнча, айыл куруу боюнча, таза суу, жол, тротуар, оорукана, билим берүү ушуга окшогон маселелерди көтөрүп жүрөм. Демек ошолордун чечилишине кичине болсо дагы жакшырышына, бүгүнкүбүздөн эртеңкибизден бүрскүнү жакшыраак болушуна ошо сиздердин кошкон салымыңыздар, ошол жөн гана реакция кылып коюп, пикир жазып коюп. Пикир жазыңыздар. Бар болуңуздар.